7-ci чакырылышка бир мандаттуу системадан 36 талапкер, партиялык тизме менен 54 талапкер депутат болуп шайланып келип, бүгүн ант берип жатышат. Жалпысынан 90 депутат конституцияны жана мыйзамдарды сактоого, мамлекеттин бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берүүдө. Ата журт партиясынан 15, ишенимден 12, ынтымактан 9, альянстан 7, бүтүн Кыргызстандан 6, ыйман нурунан 5 депутат шайланып келди. Ант берем. Ант беремин. Ант беремин. Ант берем. Ант берем. 7-ci чакырылыштын 1-ci жыйынын мыйзам боюнча депутаттардын эң улуусу 66 жаштагы Шарапаткан Мажитова ачып, убактылуу төрайымдык милдетин аткарды. Жыйын алышчу дегенде эле талаш тартыштар менен коштолуп, төрайымга эмне кылышты үйрөтүүчүлөр көп болду. Азыр сиз жыйынды жабасыз. Жыйын жапкандан кийин кайра жыйын ачасыз. Каттоону жүргүзөсүз. Каттоо жүргөндөн кийин кворум болобу? Кворум болгондон кийин күн тартибин коебуз добушка. Күн тартибин добуш койгондон кийин анан баштап кетебиз дальше. Төрагалык кылуучу айым 8-ci беренеде жазылып турат. Так, ачык, даана. 9-cu пунктты карасаңыз. Регламент боюнча 1-ci жыйын ант берүүдөн кийин эле таркатылмак, бирок төраганы бүгүн эле шайлап алалы деген сунуштар болгон. Мындан улам шашылыш фракциялар түзүлүп, азчылыкты түзгөн Бүтүн Кыргызстан регламенттин бузулгандыгына нааразычылык билдирди. Бул мен талабым эмес, урматтуу кесиптештер. Бул мыйзамдын талабы. Бул мыйзамды биз алган эмеспиз. Ошол Төрөбаевтар отуруп алган ошол мыйзамды. Мен эмнени талап кылып атам? Муну ол жерде кандай жазылса кыйшаюусуз аткарылышы керек деп атам мен. Жогорку кеңештин 7-ci чакырылышына бир мандаттуу округтан бир дагы аял депутат шайлана алган жок. БШК 30% квотаны толтуруу үчүн партиянын тизмесиндеги аял депутаттардын добушунун аздыгына карабай алдыга чыгарды. Алсак 7-ci чакырылыштын эң жаш депутаты Орозайым Нарматова болгону 999 добуш алган. Жалпысынан 18 аял депутат бар. Биздин кыргыз айымдары канчалык билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу болгону менен өкүнүчтүүсү ушу шайлоого катышканда финансылык каражаттардын жетишпегендигинен эркектер менен тең тайлаша албай калат. Эркектерибиз аялдарыбыздын көтөрүп чыккан маселелерин колдоп турат го деген үмүт арткым келет. 90 депутаттын ичинен 33-ü мурда депутат болгондор. Тажрыйбасы, алдыга койгон так максаты бар экендигин айтышат. 6-cı чакырылышта аягына чыкпай калган мыйзамдарым бар. Бул мыйзам силерге белгилүү. Жоголуп кетип жаткан жапайы жаныбарлардын атууга тыюу салуу мыйзамдарын көтөрүп чыгам. Андан башка экология жана экономикага байланыштуу көптөгөн мыйзамдар менин азырда даярдап турат. Ошолорду 7 чакырылышта көтөрүп чыгам. Көптөгөн маселелерди көтөрдүк. Эң биринчиден ушу элдин көйгөйүн көтөрдүк жана ошондой эле биздин экономика тармагы боюнча көбүрөөк маселелерди көтөрүп келдик. 70%га жакынын биз аткарып, уже мыйзамга киргизип аткардык деп эсептейм. 30%ке жакыны уже аткарылбай калды, 30%. Экономика тармагына көбүрөөк көңүл бурайын деп атам. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө биздин экономикабыз абдан мындайчасын айтканда мындай жансызданып калган бардыгына белгилүү. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө жанагы туруп калган жанагындай предприятияларды жандандыруу, ошол эле мезгилде жаңы жумушчу орундарды ачуу, бул биздин партиянын программасында дагы бүгүнкү күндө бар. Ошонун артынан биз налогторду көбөйтүрүү, социалдык төлөмдөрдү көбөйтүрүү, келечекте мына 5 жылда президентибиз дагы айтып кетти, экономиканы түптөп, социалдык жактан туруктуу мамлекетти түзүп, Кудай буйруса мамлекетибизди өнүктүрүү процесстерин колдоп турабыз. Жалгыз мандаттан болгондон кийин округда дагы ушул көп болгон токой маселелер көтөрүлгөн да элдин арасында бар. Жол маселеси, мектеп маселеси, суу маселеси, таза суу маселеси. Ушундай толгон токой маселелер болгон. Ушул боюнча да мен ойлойм, ушул эртең жумушту баштагандан ошолордон баштайбыз. Жогорку кеңешке шайланып келген депутаттар фракцияларга же депутаттык топторго бириге алат. Бүгүн Ата журт Кыргызстан партиясы бир мандаттуу округтан 18 депутат аларга биригип 33 депутаттан турган фракция түзүлгөндүгүн жарыялады. Андан сырткары ишеним, ынтымак, альянс фракциялары түзүлгөндүгү маалымдалды.